Оюндан утуп алган акча арам болот дейт. Арам тамак жесе алкымы 40 күн таза болбойт экен. Ошондо 40 күндүк ибадатыбыз кабыл болбой калабы? Кандай оюн? Кумар оюндан утсаңыз арам. А эгерде башка оюндар дагы бар да. Башка оюн. Мисалы волейбол оюну. Ким биринчи местаны ала турган болсо, ага 1 миллион сом. Көк бөрү ою. Президенттин мисалы ошол эмеси байгеси болду. Ким ушул көк бөрүдөн биринчи алса 1 миллион сом. Булар адал. Экинчиге 500 миң, мисалы адал. Оюндун эмеси караш керек да, сиздики кандай? А эгерде чындап эле, эгерде бир арам лукма өтсө, пайгамбарыбыздын хадиси бар. Анын 40 күнгө чейин ибадаты кабыл болбойт деген. Бунун мааниси намаз окубай коюп жүрө берсин деген кеп эмес. Бунун мааниси ага сооп берилбейт. А мойнундагы милдет фарызын аткарыш керек. Ошо мойнундан сакыт болот, түшүп кете берет. Бирок ага кабыл болбойттун мааниси ушул. Ага эч кандай сооп берилбейт. А бунун мааниси намазды таштап койсун деген эмес. Орозо учурунда, Рамазан ай учурунда Рамазан ай таштабасын дейт. Акылбы?